Салам, кутман кеч, кандайсыздар? Сиздер менен көрүшүп жаткан абдан кубанычтамын. Мен угулуп жатамбы? Мен угулуп жатамбы? Плюс басып коюңуздар. Абдан жакшы. Бир аз күтө туралы, анан эфирибизди баштайбыз. Бүгүн сөз байлыктын таасири аттуу бизде сабагыбыз болмокчу. Азаматсыздар, активдүүлөр, азаматсыздар. Өтө кубанычтамын. Азыр бир 2 мүнөт күтөлү конокторду. Анан эфирибизди баштайбыз. Тапшырмаларды кимдер аткарды? Ошол боюнча жаза кетиңиздер. Ким тапшырма аткарды? Кечээ мен сиздерге практика жүзүндө тапшырма аткаргыла дегем, Эмне үчүн ошончо 600 айым группада жүрөсүздөр, бирок 600 айымдан 18 эле айым азыр сабакка кирип жатасыздар. Эмне себептен деп ойлойсуздар буну? Не себептен деп ойлойсуздар? Кыргыздарда сонун макал бар, Бекер нерсе жукпайт деген. Ошон үчүн баягы бекер нерсени биз баалабайбыз негизи эле, адамзат биз баалабайбыз бекер нерсени. Сиздерге мен алымдан жетишинче, күчүмдүн барынча сиздерге жакшы нерселерди айтып берип, ошол өзүмдүн алган билимдер менен бөлүшкүм келет да, себеби мен да бир учурларда кыйналып, акча таппай калган, олтуруп үйдө акча таппай калып отурган учурларым көп кездешкен. Азыркы учурда акылдуулар өтө көп. Өтө көп. Интернеттен, ютубтан, инстаграмдан, ар кайсы жакта бул маалымат булактарынан алышат дагы, өзүнүн деңгээлин төмөн түшүрүп эле бир нерселерди сүйлөй беришет. Мен антким келбейт да. Менин бул ушул убакка чейинки мени өстүргөн нерсе бул менин практиканын негизинде тажрыйба топтогонум болду да. Эгерде азыркы учурда өзүңүздөрдүн жашооңуздарда бир кандай бир кыйынчылыктар болуп жаткан болсо, өзүңүздөрдү таппай жаткан болсоңуздар, үстүңүздөрдөн канчадан бери иштеп жүрөсүздөр, бирок жыйынтык чыгара албай жаткан болсоңуздар, мунун бардыгы эмне деп коет? Биздин каалоолорубуздун жоктугунан болот. Мен тамагым ооруп калыптыр дейт, үнүм чыкпай койду, буюрса тамагым аякса ырдайм дейт, азаматсыз. Аракет кылыңыздар, себеби ар бир нерсенин өз убагы болот. Бул убакытта өтүп кетет да. Бул да сиздер үчүн бир мүмкүнчүлүк. Кичинекей бир ачылууга түрткү берүү да. Эми биз ушул бойдон эле жүрө бере турган болсок, дагы канча убакыт жүрөбүз, дагы канча убакыт ойлонобуз, Биз рынокко, онлайн рынок азыр аябай актуалдуу болуп жатпайбы? Ошого өзүбүздүн кандайдыр бир мүмкүнчүлүгүбүздү сыртка чыгаруу, талантыбызды, өнөрүбүздү, эксперттүүлүгүбүздү деги эле ким болуп чыккыбыз келет, ошону өздөштүрүү да. Эгерде сиздерде азыр мен кылсам болбойт атат, мен жазсам болбойт атат, мен бул жакта иштеп атам, ал жакта иштеп атам, такыр эле өзгөрүү жок деп жаткан болсоңуздар, анда сиздерде бир нерсени туура эмес жасап жаткандыгыңыздардан болуп эсептелинет. Көпчүлүк адамдар, караңыздар, изденип жүрө берет, ар кандай баягы курстан курска, тренингтен тренингке окуп жүрө берет, бирок жыйынтык чыгара албайт. Эмне себептен?
Себеби анын бир эле себеби бар. Себеби алган билимди практикада колдонгонду билбейт. Эгер сиз өзүңүздүн алган билимдерди, азыр мен сиздерге берген тапшырмаларды убагында практика кылып жасай турган болсоңуздар, сиздерде кичинекей болсо да өсүү пайда болот. Биз качан өсөбүз, качан өзүбүз такшалып сүйлөп чыга алабыз. Биз күндө адамдар менен сүйлөшө алганда. Мисалы, мен сүрдүү жеңүү боюнча курска катышканмын. 5 күндүк сабагы 5000 сом болчу ал учурда. Алда скидка менен болгон. Бул Мыктыбек агайдын сүрдүү жеңүү сабагы болчу. Ал учурда Мыктыбек агай 2019-жылдары биринчи жолу өзүнүн автордук курстарын, академияны түптөп, ошентип жаткан учур кез экен да. Азыр ойлосом. Азыркы учурда сүрдүү жеңүүдө анын шакирттери, бизнестерин анын шакирттери алып барып атат. Аябай кубандырат. Себеби ошол учурда, мен баштаган учурда, ошол мен менен окуган балдар азыркы учурда тренерлер. Өздөрүнүн кандайдыр бизнестерин ачып кеткендер. Мен жүрө бергем да, дагы билим алышым керек. Мен мындайча айтканда идеалдуу болушум керек. Мен көп нерсени өзүм изилдеп жүрө бергем. Анан тажрыйба ала бердим, практика жасай бердим, колдоно бердим, билим ала бердим, эч токтободум да. 4 жыл билим алдым, 4 жыл акча короттум да. Кыргыз тилдүү тренерлердин мындайча айтканда эч кимиси калган жок Кыргызстандачы. Бардыгына окуп көрдүм, бардыгынан билим алып көрдүм. Системасы бир эле система. Болгону биз качан өссөбүз, өзүбүз алган билимди тажрыйба кылып, практика негизинде жасаганда гана өсөт экенбиз да. Мен бир нерсени түшүндүм. Жашоодо көпчүлүк айтышат. Жашоодо бат эле бир нерсени жасап коюу оңой дешет. Бирок азыркы заманда айтып коюу оңой, бирок жасаш кыйын. Жүгүрүп коюш оңой, бирок маарага жетиш кыйын деген бар. Биз качан өсөбүз, качан өзүбүздүн сөз байлыгыбызды өстүрөбүз, качан биз ишкерликти баштап, качан биз бизнес кылып, качан биз жакшы ийгиликтерди жаратабыз, качан биз сөз байлыкты кеңейтип, сөз байлыкты топтоп, сиз мыкты сүйлөгөндө, мыкты көз карашты өзгөрткөндө, сиз күчтүүнүн күчтүүсү жана мыктынын мыктысы боло аласыз. Сиз маарада номер 1 лидер боло аласыз. Биз качан өсөбүз? Сиз кандайдыр бир сетевой тармакта иштешиңиз мүмкүн. Сиз кандайдыр бир ишкерлик менен алектенип жаткандырсыз. Сиз балким өзүңүздүн кандайдыр бир кол өнөрчүлүгүңүздө бир нерсе сатып жаткандырсыз. Же такыр эле үйдө олтурган кожойке болуп олтургандырсыз. Демек, биз бир нерсенин үстүндө иш алып барып жатабыз. Эми ошол ишибизди эле кеңейтишибиз керек да. Кеңейтип, чоңойтуп, ар бир жасап жаткан кыймылыбызды анализдеш керек. Анализи жок, бизде жашоо жок. Биз качан жашоого машык алабыз? Биз көз карашыбыз өзгөргөндө, ой жүгүртүүбүз өзгөргөндө гана жашообуз өзгөрөт. Биз жашообузга сценарий түзгөндө, режиссер деп коет, бул кинолорду чыгаруучу, ошолордун сценарийин түзгөн адамды биз режиссерлор деп айтабыз. Биз азыр жашоодо өзүбүздүн жашообуздун сценарийин түзүшүбүз керек. Биз кантип түзөбүз? Эми сиз ким болгоңуз келет жана келечекте кандай адам элестетесиз өзүңүздү? 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин кандай элестетесиз? Азыркы учурда эң негизги нерсе бул жерде. Сиз кандай иш алып барбаңыз, кандай чогулуштарда сүйлөбөңүз, кандай тойлорго барбаңыз, сиздин сөз байлыгыңыздын таасири ал жерде өтө керек. Себеби сиз ал жерде кадыр баркка ээ болом десеңиз, сиз мыкты сүйлөшүңүз керек. Эгер сиз эл алдында лидер болууну кааласаңыз, сиз мыкты сүйлөшүшүңүз керек. Эгерде сиз оратор болууну кааласаңыз, анда мыктынын мыкты сөздөрүн таап сүйлөшүңүз керек. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиз бизнес жасайм десеңиз, сатуучу болом десеңиз, деги эле жашоодо кимдир бирөө болуп чыгам десеңиз, сиз сөз байлыгыңызды өстүрүшүңүз керек. Сөздүн таасири ушунчалык күчтүү, сөз байлык
бир адамды өлтүрүп да коюшу мүмкүн, бир адамды жандандырып жашоо берип коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн сөз байлыктан абайлайбыз, ой жүгүртүүдөн абайлайбыз. Биз жашоодо кимдир бирөөгө залакабыз тийбеген, кимдир бирөөнү өстүрө турган, гүл кылып ача турган сөз байлыкты өстүрүшүбүз керек. Ал үчүн биз күндө адамдарга жакшы маанай, жакшы сөз, ыраазычылык айтабыз. Кимдир, мисалы, сиздердин жашооңуздарда кимдир бирөө сиздерди капа кылган, жаш кезиңиздерде, бала чагыңыздарда боло берет. Сиз кайсыл учурда болбоңуз, балким студент кезде, балким азыркы учурда коллектив менен болушу мүмкүн, кандайдыр бир кырдаалдар болушу мүмкүн, сиз урушуп кеткен учурлар болушу мүмкүн, же сизди аябай сиздин баягы капа кылган адамдар көп болушу мүмкүн. Балким жакындарыңыз, балким кайын журтчагыңыз, балким өзүңүздүн эле бир туугандарыңыз, балким өзүңүздүн энеңиз деги бизди курчап жүргөн адамдар. Биз качан өзүбүздүн жашообузду колго алганда, жашоонун маңызын жашап билгенде, биз жакшы жашоону өзгөрткөндө гана биз адамдарга кандайдыр бир адам боло алабыз. Мындайча айтканда, сиз алардын көз алдында бир кимдир бирөө боло аласыздар. Ошондуктан азыртан өзгөрөбүз, азыртан сөз байлыкты өзгөртөбүз, сөздүн таасирин аңдайбыз. Мисалы, сиздер балдарыңыздарды урушасыздар. Келесо, эшек, жалко, дагы эмне деп урушасыздар, ошону жаза кетиңиздер балдардын. Жолдошуңузга айтышыңыз мүмкүн, балким жакындарыңыздарга жиниңиз келип кеткенде бир ушундай таасирдүү сөздөрдү сүйлөп коюшуңуздар мүмкүн да. Ошол сөздөр сөзсүз ошол адамга тиет. Сөзсүз. Бирок ал адамга бардыгы тиет деп ойлобоңуздар. Ал сөздүн таасири кайра кайтып келип өзүңүзгө тиет. Ошондуктан сөздү сүйлөп жатканда биз ойлонуп туруп сүйлөшөбүз керек. Эгерде кимдир бирөө менен урушуп кандайдыр бир жинибиз келип, эмоцияны алдырган учурда, биз эмоцияны башкара албай калган учурда, биз эмне кылабыз? Сиздерге бир техника берем. Бир техника бул сиз санды артка карай санайсыз. Мисалы, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Же болсо 24, 23, 22, 21, 20, 19 деген сыяктуу сөздөрдү тескерисине санап баштайсыз. Ошол учурда тиштенип туруп, кимдир бирөө менен урушуп жатканыңызда, же жолдошуңуз менен, балким балдарыңыз менен урушуп жатканыңыздарда, ушундай жиниңиз келген учурларда ичиңизден 10, 9, 8, 7 деп артка карай санаңыздар. Ошол дагы аябай таасир берет. Сиз ошол учурда адам ушунчалык ою тез келип кетет, секундтар келип кетет. Мисалы, секундта сиз адамдын жүрөгүн оорута турган мыкты биз ашып кетсе 1 мүнөттүн ичинде эле кагып коюшубуз мүмкүн. Балким аябай катуу каксак секундтардын ичинде эле кагабыз да. Ошол сыңарындай эле биздин сөз байлыгыбыз, сөз таасири. Эмне сөздү айтпаңыз, эгерде жаман сөз сүйлөп жаткан болсоңуз, ошол сөзүңүз ошол адамга мыкты каккандай эле сиз анын жүрөгүнө кагасыз. Ошондуктан биз эң биринчи өзүбүздүн сөзүбүздүн таасири ага тийип калбаш үчүн сөзүбүздүн абайлап сүйлөйбүз. Эгер сиз жашоодо кимдир бирөө болуп чыгам, лидер болом, же оратор болом, же болбосо коуч болом деп, кечээ коуч болуп чыгсакпы дегендер аябай көп бол кездешти. Эгерде коуч болуп чыга турган болсоңуздар, сиздерге жашооңуздарда көп адамдар менен мамиле курасыздар. Сиздерге ар түрдүү адамдар сиздерден кеңеш алууга келишет. Анткени алар ошондой адамдарга муктаж. Ошол адамдардын көйгөйүн чечип берүүдө ал адамдар ар түрдүү кырдаалда келиши мүмкүн. Балким бирөө турмушунда ушундай жашоосунан тажап өлгөнгө чейин бара турган акыбалда келип калышы мүмкүн. Кимдир бирөө жолдошу менен 2 жылдан бери ажыраша албай жүрүп, ошол учурда ажырашып, сиз менен ошол учурда кагылышып келип калышы мүмкүн. Себеби анын эмоциясы ошол учурда башка эмоция болгон болот.
сиздин эмоцияңыз ошол учурда башка эмоция болот. Эгерде сиз эмоцияңызды сиз башкара албасаңыз, анда сиз ал кардарыңыздын же клиентиңиздин же сиз ал адамдын баягы муктаждыгын чечип бере албайсыз. Мындайча айтканда, сиз ага мындай консультация бере албай калышыңыз мүмкүн да. Ошондуктан бардыгыбыз кимдир бирөөнүн ушул убакка чейин бир көйгөйүн чечип жүрөбүз. Бул өзүбүздүн жакындарыбыз, бул өзүбүздүн туугандарыбыз, бул өзүбүздүн курбуларыбыз, Сиздер элестетип көрсөңүздөр, буга чейин ушул жашка чейин келип кимге кеңеш бергенсиздер? Курбуңузгабы же иниңизге, сиңдиңизге кимге сөзүңүз менен мотивация бергенсиз? Же кеңешиңизди бергенсиз? Жазыңыздар, кимге? Азыр жаза бериңиздер. Жазабыз. Тез-тезден жазабыз. Мен сиздерден обратный байланышты күтүп атам. Уулума. Назикайым уулума дейт. Тезирээк жазабыз. Курбуларыма, сиңдилериме. Кесиптешиме дейт. Баарына кеңешимди бергенмин, Орозгүл. Ишимди байланышты баарына эле кеңеш бердим. Кошунама дейт. Көрдүңүздөрбү? Сиздер дагы кимдир бирөөгө кеңеш бергенсиздер. Келиниме дейт. Абдан жакшы. Караңыздар, бардыгыбыз эле ар бир адам бул жерде кеңешчи болот. Бардык адам. Мисалы, мен да бирөөдөн кеңеш укканды аябай жакшы көрөм. Бирөөгө кеңеш бергенди аябай жакшы көрөм. Сиңдиме, кызыма. Ошолордон сиз ыраазычылык алгансызбы? Сиз кеңеш берген адамдардан ыраазычылык алгансызбы? Ыраазы болгонбу сизге? Мен сизге ыраазымын ушул кеңешиңизге деп айтканбы? Ооба дейт. Ооба дейт. Ыраазычылык алгансыздар, Көрдүңүздөрбү? Сиздерде ошол учурда кандай эмоция иштеген? Кубангансызбы? Же ыйлагыңыз келдиби? Сизде кандай эмоция иштеген ошол учурда? Сиз ыраазычылык алган учурда? Сиз ыраазычылык алган учурда кандай эмоция иштеген? Жылмайдыңызбы, күлдүңүзбү, кубандыңызбы, кайгырдыңызбы, ыйладыңызбы? Көрдүңүздөрбү? Сиздер дагы бирөөгө консультация бере аласыз. Мындайча айтканда, сиз консультант боло аласыз, ар бириңиздер. Сөз байлыктын таасири ушундай да, биз сөзгө маани бербейбиз азыркы учурда да, бирок кыргыздарды түпкүлүгүбүздө бар да, биздин ата тегибизде сөздү баккан эл болгон. Сөздү баккан эл болгон. Сөздү абайлап сүйлөшкөн. Ар бир нерсенин өзүнүн сөз байлыктын жете турган жери болот да. Мисалы, ушунчалык жиниң менен келип туруп, сен өлүп калсаңчы деген сөз дагы, бирөөгө жиниңиз келип турган учурда дагы, же болбосо колуң сыңгыр, бутуң сыңгыр, анан дагы эмнедей толтура бир жаман сөздөрдү айтабыз да, ошондой сөздөрдү айтып которгон болсок, ошол сөз ошол адамга сөзсүз тиет. И кайтып кайра бизге келет.
ар бир нерсенин өзүнүн баягы караңыздар топту деле жерге чапканда же дубалга чапканда эмне болот? Бир катуу удар менен барып тиет дагы кайра кайтып келет өзүбүзгө. Ошондой эле адамдардын сөзү дагы ошондой. Биз сөздүн таасирин билбей жатабыз азыркы учурда, ошондуктан бизде сөз байлыгыбыз чыкпай жатат. Алдыга өсөлү десек өсө албай атабыз, таасирлене албай атабыз, куюлуштуруп сүйлөй албай атабыз. Эмне себептен? Себеби биз жаман сөздөрдүн бардыгын ички энергиябызга толтуруп алганбыз. Бизден сүйүү чыкпай жатат. Биз качан сүйүүнү сыртка чыгарганыбызда, биз элдер менен сүйлөшүп, мамиле куруп, аларга болгон сүйүүбүздү арнаганда, жакындарыбыз болобу, же бир туугандарыбыз болобу, курбуларыбыз болушу мүмкүнбү? Бизди курчап турган адамдар да кыскасы. Ошол адамдарга биз ушунчалык топ менен удар бергендей болобуз. Ал барып тиет, кайра кайтып келет. Бул кайтар дүйнө деп бул жерде айтып атасыздар, кайтар дүйнө бар. Эмне үчүн бизде ата бабаларда ата энени сыйлагыла, кайтар дүйнө бар. Кийинки жашооңдо сен да балдарыңдан ушундай сый көрөсүң деп айткан. Ошондуктан биз ар бир сөзүбүздү абайлап сүйлөгөнгө үйрөнүшүбүз керек. Сүйүүнү чабалда боломун дейт, канаттанам дейт. Как будто сиз бирөөгө кеңеш берип жатканыңызда, ал кеткенден кийин сизде эгерде сүйүнүч кабар болсо, мындай эмоцияңыз аябай кубанып, өзүнчө эле бир жеңилдеп кала турган болсоңуз, анда бул аябай жакшы. Анан ал адам кеткенден кийин кыжырданып, жиниңиз келип, ал адамга жакшы нерсени үйрөтүп алып, мен эмнеге айттым экен, анан мен эмнеге мындай кылдым экен, буга бул эле жарашат болчу деген нерсе кала турган болсо, анда сиз адамга кеңеш бербей эле койгонуңуз жакшы. Себеби сиздин ичиңизде ичкүйдүү деген нерсе бар. Ошол ичкүйдүүнү биз чокулушубуз керек. Сиздер кеңеш бергениңиздерде абдан жакшы. Кеңеш бергениңиздерде сиздерден кеңеш алган адамдар бир жакшы нерсени жарата алган болуш керек да. Жөн эле сүйлөп коюу эмес. Ал адам бир результатка чыгыш керек. Ошондо сиздерде жакшы адамдарга болгон сүйүү, мамиле, ушунун баардыгы ошол жактан өсөт. Биз жашоодо башкача кылып жараткан Аллам. Бизге тилди, акылды, ойду, жүрөктү кенен кылып берген да. Ушунчалык кенен биз болгону ошону блоктоп салганбыз. Блок дегенди билесиздер, сиздин ички эмоцияңызды жаап салган. Сиздер адамдар менен ачылып сүйлөшөйүн десеңиз, ички эмоцияңыз жабык. Сиз адамдарга сөз байлыгым жетпейт эмес, ар бир адамдын сөз байлыгы кене. Себеби кыргыз элинин сөз байлыгы бул, мен ишенбейм, мен сөзүм аз, анан мен сүйлөй албайм, анан элден сүрдөйм. Жок, кыргыз элинин канында, тарыхында, түпкүлүгүндө ар бир адамдын бизде баягы ата бабалардан калган ген азыр күчтүү да. Ошол генди алып чыгышыбыз керек. Ген деген нерсе бар, биз ар бир клеткабызда түпкүлүгүбүздө жайгашкан нерседен, генибизден, ата тегибизден, тайке тага жактан алышыбыз мүмкүн. Ошол жакта калган бизде, мындайча айтканда, ушунчалык бай казына бар. Ал казынаны казып чыгыш биздин колубузда. Биз чыгармайынча чыкпайт да ал жердечи. Сиз издениңиз, сиздин түпкүлүңүздө түпкү атаңыздарда ким болгон? Түпкү чоң энеңиздер ким болгон? Ата журтуңуз ким болгон? Тага журтуңуз ким болгон? Ушулардын бардыгын биз казып чыгышыбыз керек. Анан сөз байлык өзүнөн өзү чыгат. Мен кече жакында өзүмдүн 90го чыгып калган жездем бар. Атамдын улу эжесинин кызынын жолдошу да. Анан караңыздар, ошол жезде деп коем, чоң жезде, кичи жезде деп коем. Анын кичинекей анын баласы мага дагы жезде болот. Эки бөлө үйлөнүп алганда, көрдүңүздөрбү? Илгери карын бөлө деп, карын бөлөнү да бири-бирине кызды, жакшы кыз чыкса бир тукумдан, ошо кызды алыска узатпай бөлөлөргө бири-бирине үйлөндүрүп коюшкан. Ошондой эле ал жерде жезденин айтканында айтат, мен
көп китептерди окуйм. Ал аябай китептерди окуйт. Бирок азыр картайып, араң басып жүргөнү менен акыл эси ушунчалык толук, ушунчалык сөз байлыгы кенен, ушунчалык жан дүйнөсү таза деп айтсам болот да. Сүйлөшүп олтурсаң, макал менен, жаңылмач менен сөздөрдү кыйытып сүйлөп, сенин сөз байлыгыңды текшерип, ушундай адамдар бар да. Себеби алар сынчы деп коет. Кыргыздарда сынчылар болгон. Анткени ар бир адамды алар сындан өткөрүп. Мисалы, эмне үчүн сынчылар болгон кыргыздарда? Анткени ал учурда бизде баягы азыркы учурда конкурстан жюрилер тандайт эмеспи? Ошол сыяктуу эле илгери сынчы деген болгон. Бул адамдар мисалы атты таптаганда же кушту таптаганда, же болбосо акын болуп чыгып жатканда, же болбосо кошокчу, жамакчы болуп чыгып жатканда сөзсүз уруунун өзүнүн сынчы адамдары болгон. Сен бул жери мындай айтканыңда, сен бул жери мындай айтышың керек эле деп, ошол учурда ар бир адамдын сөзүн сындап турушкан. Биз ошон үчүн кыргыздар сөзгө такшалган. Ушунчалык сөз байлыгы кенен болгон. Азыркы учурда бизди сындаган киши жок да. Же сындады эле сиздерди бирөө. Сиз орусча, кыргызча аралаштырып сүйлөп жатасыз. Мен деле мисалы орусча, кыргызча, кээде англисче аралаштырып сүйлөп койушу мүмкүн. Бизди сындаган киши жок да. Сен ошол жерде ушинтип сүйлөп койдуң деген адам жок да. Бизди бир адамдар, 2 адамбы, 3 адамбы, биздин тукумубузданбы, же болбосо биздин жашообуздагы таасирленген адамдарбы, бизди сындап тура турган болсо, биз тез өсөбүз. Бизде сынчы адамдар жок болгондугу үчүн биз өсө албай жатабыз. Сизди мактап, сиздин жакшы жагыңызды, артыкчылыгыңызды айтып баалап турган киши жок болгондуктан биз өсө албай атабыз. Мен ишенем, ар бир кыргыздын канында ойноп жаткан бир таланттары бар. Азыркы учурда сиздерде 2-3 айым Инстаграмдан видео тартып жөнөттүр жеке катка. Бирөөсү сураныптыр, мени чыгарбай эле коюңуз деп. Бир экөөсү эфирге чыгарып койдум. WhatsApp группадан да көрдүм, комуз менен ырдаган жекелерди. Көрдүңүздөрбү? Талант бул Кудайдан берилбейт. Талант бул сиздин практика менен жасаган эмгегиңизден билинет. Мисалы, сиз ырчы болом десеңиз, 1 жыл үзбөй 8 күнүнө 8 сааттан 10.000 саат иштеп кое турган болсоңуз, сиз ырчы болуп чыга аласыз. Ар бир нерсени 10.000 саатты басып өткөндө деген Илимпоздордун изилденген эмеси бар, теориясы бар да. Ал жерде сиз ошол изилденген нерсеге сала турган болсоңуз, эмеси өзүнүн формуласы бар. 10.000 саат деген бар. Эгер сиз 10.000 саат ырчылыкка көңүл бурсоңуз, анда сиз сөзсүз ырчы болосуз. 10.000 саат ораторлукка бөлө турган болсоңуз, 10.000 саат сүйлөө чеберчилигине бөлө турган болсоңуз, 10.000 саат сатууга бөлө турган болсоңуз, 10.000 саат ишкерлигиңизди өздөштүрүүгө же ишкерлик баштоого бөлө турган болсоңуз, ошол жакта күчтүү адис болуп чыгасыз. Туура, азыркы учурда сынды туура кабыл албайбыз. Себеби биз сындап бала чагыбыздан сындаган эмес. Илгери бирок атамдардын учурунда атамдардын бала мындай жаш курактарыны билем да, достору менен же туугандар менен сүйлөшүп жатканда сөздөрдү кыйытып сүйлөчү. Улуу адамдар кыйытып сүйлөгөндө сөзсүз түрдө ошону түшүнчү. Мен түшүнчү эмесмин, туура кабыл алчумун. Түзмө-түз кабыл алчумун. Азыркы жаштар туура түзмө-түз кабыл алабыз. Илгерки биздин аталарыбыз, биздин чоң аталарыбыз, алар мындай кыйытып адамды тарбиялаган. Ар бир сөз менен. Мен дагы аябай изилденгем, азаматсыздар, бул жерде айтып атасыздар, мактап баалап турса, ого бетер алдыга умтулабыз да. Себеби бир нерсени айтып коеюн сиздерге. Бул нерсе адамды өстүрөт. Аябай өстүрөт. Мен сиздерге ишенем. Бул нерсени жасай аласыздар, колуңуздардан келет. Болгону сиз өзүңүздү сүйүңүз, өзүңүздү баалаңыз, өзүңүзгө болгон самооценка жогору болуш керек. Сизди элдер качан мактайт? Сиз бир нерсе жасаганыңызда.
Ошондо сиз таасир аласыз. Сиз рахмат деген сөздү, кээ бир адамдар бар. Рахмат деген сөзгө муктаж болгон адамдар бар. Бир нерсени жасап койсо адам, рахмат деп койсо, ал андан дагы көп нерсени жасаганга ушунчалык энергиясы ашып кетет. Ошондуктан биз баягы жашообузда балдарыбыз азыр, балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Анын ар бир кыймылын, ар бир баскан, ар бир сүйлөгөнүн мактап турушубуз керек. Ал адам тез өсүш үчүн. Бизди ушуга чейин мактаган эмес, биз макташыбыз керек аларды. Азаматсың, ушул нерсени жасап коюп турсуң. Сенден күчтүү адам жок да өзү деп мактап турушубуз керек. Мисалы, мен сиздерди мактагым келет, себеби сиздерден башка бир дагы өзгөчө жан жок, себеби сиздер түз эфирде отурасыздар. Бул түз эфирде отургандардын бардыгы бул билимге, илимге суусаган, изденип жаткан айым мырзасыздар. Сиздер жасайсыздар, бир нерсени өзгөртө аласыздар. Сиздер кыла аласыздар. Сиздер жок жерден барды таба аласыздар. Акчам жок деп олтурсаңыз, акчадан жок жерден акчаны кылууну да билесиздер. Сөз байлыгыңыздар жок деп атасыздар. Сөз байлыгыңыздар шунчалык кенен болгону бизде бул жашоо блоктоп койгон. Сиздин чөйрөңүз кандай болсо, ошол чөйрөңүздө блоктолуп калгансыз. Кээ бир эшиктер бизде жабык. Биз качан ачылабыз? Ачыла турган бир чөйрөгө кошулганда. Ошол чөйрө менен бирге өскөндө. Демек, биз ар бирибиз мыктынын мыктысы, күчтүүнүн күчтүүсү боло алабыз. Мен ишенем. Ар бириңиздер бул нерсени жасай аласыздар. Болгону сөз байлыгыңыздарды кантип өстүрөсүздөр? Сөзүңүздөрдү кантип таасирлентесиздер? Эң биринчи, сиз кимге жакшы каалоо тилек арнагыңыз келет? Ошону жазыңыз. Балким Инстаграмдан жүктөңүз, балким WhatsApp-на жөнөтүңүз, балким түзмө-түз чалып айтып бериңиз. Же куттуктаңыз бир нерсе. Сиз ыраазычылыгыңызды ал адамдарга айтыңыз. Жек көрүп ушунчалык кыйналып жаткан адамыңызга мен сени кечирдим деп ал адамдан кечирим сураңыз. Ушунчалык кыйын болсо дагы кечирим суроону унутпаңыздар. Анткени сиздердин ар бир өсүүгө баштаган жолуңуздарды ар бир блок сизди артка тарта берет. Блокторду кетиребиз. Жөн жерден кетиребиз. Бул адамдарга болгон ыраазычылыкты ойготуу менен, жек көрүүнү токтотуу менен, адамдардын жакшы сөзүн, ыраазычылыгын алуу менен биз өсө алабыз. Жаман адаттардын бардыгын жоёбуз, жакшы адаттарды өстүрөбүз. Эми суроолорго кезекти берели. Сиздерге 3 мүнөттүк суроо. Тапшырма. Сиздерге тапшырма. 5 адамга ыраазычылык катты жазабыз. Кантип эле жек көргөн адамыңыз жок болсун. Таарынган адамыңыз бар. Таптакыр жек көрбөсөңүз дагы таарынган адамыңыз бар жашоодо. Ошол адам эгерде ал адамдын телефону жок болсо, Инстаграмы жок болсо, Фейсбугу жок болсо, анда ой жүгүртүү менен ал адамга кат жазабыз. Ой жүгүртүү менен ыраазычылык айтабыз. 5 адамга ыраазычылык айтабыз, жазабыз. Ошол ыраазычылыкты мага скрин кылып 5 адамга мына жөнөттүм деп туруп, скрин кылып Инстаграм баракчага жүктөңүздөр. Кимдерге ыраазычылык айттыңыз. Жеке катка жөнөтсөңүздөр, сиздердикин эч ким көрбөйт, менден башка. 5 ыраазычылык кат жазасыздар. Апаңыздаргабы, атаңыздарга, бир туугандарыңызга, коңшуңузга жазасызбы? Сиз кимди тандап алсаңыз, ошол адамдарга жазасыз. И ошол адамдарга жөнөтөсүздөр. Ыраазычылык кат чын жүрөктөн чыгыш керек. Түрк болсо дагы, түрк болобу, Кытай болобу, башка болобу, бардыгына жазыңыздар. Мен көп адам болгон жерде сүйлөгөндөн тартынам. И ошонун бир жолун көрсөтүп берейин, Мен сиздерге эмне үчүн кече күнү видео тапшырма бердим. Анткени
Сүйлөө чеберчиликтин эң баягы сиздердин кемчилигиңиздерди көрсөтүп бере турган бул мурда биз адамдар бирибизге сынчыбыз. Азыркы учурда эң сынчы нерсе бул видео камера. Сиз видео камерадан өзүңүзгө өзүңүз сындайсыз. Ушул нерсени үйрөнүшүңүздөр керек. Күндө видеого 10, 20, 30 жолу өзүңүздөрдү басып кетип атып эле сүйлөп кете бериңиздер. Басып кетип атып эле сүйлөп кете бериңиздер. Кайрат текшерип көрүңүздөр. Кайсыл жери, могу жерин оңдошум керек экен. Тиги жерине тигинтип сүйлөшүм керек экен. Оозумдун кыймылын мындай жасашым керек экен. Кол кыймылын мынтип жасашым керек экен деп өзүңүздөргө ушул видео камера сиздерге сынчы болуп берет. Ошол сындан өтүңүздөр. Аны өткөрүп жасай албасаңыздар, анда билбейм, сиздер жасай албайсыздар. Кимдир бирөө товарын сатыш керек болуп жатат да? Ошол товарды сатыш үчүн сиз ошол товар жөнүндө маалыматты бир нече жолу видео камерага тартыңыздар. Экинчиси, товарыңыздын эмне баалуулугу бар? Аны сүйлөп чыгыңыз. Эгерде эч ким үйдө отурган эле үй кожойкеси болсоңуздар, жөн эле небере карап жаткан тайыне, чоң эне болуп отурсаңыздар, анда сиз неберелерге каалоо тилек айтыңыз, чөбөрөлөргө каалоо тилек айтыңыз, балдарга каалоо тилек айтыңыз, кайра обратно видеого тартып өзүңүздүн сүйлөгөн сөзүңүздү текшерип көрүңүз. Биз ошодон сабак алабыз, кайра практика кылабыз, тажрыйба топтойбуз. Анан бизде мүмкүнчүлүктөр ачылып баштайт, өзүнөн өзү эле. Бул менин практикамда колдонгон эле нерселер. Мен күндө сүйлөйм. Күндө видео камерага балдарды тартам. Азыркы учурда сүйлөө чеберчилик боюнча бүгүн баштадым балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүү борборунда үндү тарбиялоо, сүйлөө чеберчиликти өстүрүү 6 жаштан 12 жашка чейинки балдарды видео камера менен тартып, практика жүзүндө биз аткарып жатабыз. Айнур эже, личка жөнөтсөңүздөр болот, сториске белгилеңиздер, комментарийге жазыңыздар. Кайсыл жак ыңгайлуу болсо, Инстаграмга, бирок WhatsApp'тан кабыл албайм, ачык эле айтайын. Только Инстаграмдагы дайрекке жазыңыздар, жеке личкага жазыңыздар, сториске белгилеңиздер. Үйрөнүңүздөр, жаңы адаттарды кабыл алып үйрөнүңүздөр. Бул деле WhatsApp'та эле жазышсак болот. WhatsApp'та эле даже видео звонокко чыксак болот, оңой эле. Анда эмесе биз эфирибизди жыйынтыктайлы. Бүгүнкү кирип берген эжекелерге терең ыраазычылык. Ар бириңиздердин жашооңуздарда сонун өзгөрүүлөр болсун. Мен айткан сөздөрдүн жазып алып, ошону практика кылсаңыздар эле сөзсүз түрдө ийгилик жаратасыздар. Инстаграмдагы личкага жөнөтсөңүздөр болот, сториске жазсаңыздар болот. Толтура варианттар ушул Инстаграм менен иштешем мен. Тапшырма түшүнүктүү болду, Түшүнүктүү болдубу? Аллах разы болсун сиздерге дагы. Түшүнүктүү дейт. Мен сиздерге өзүңүздөргө мүмкүнчүлүктү алып, мени дагы сүйлөтүп, болгон энергиямды ачып жатканыңыздарга мен сиздерге ыраазымын. Бейпил баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Пока-пока. Эртеңки эфирден көрүшкөнчө. Мен сиздер менен 45 мүнөт бирге түз эфирде болом. 7 күн бою.